Мына өсүү деген ошол. Мына урматтуу улуу журтум. Сенин курсагың бир кара, сенин бир түйшүгүң кара курсактуу тойгузуу болуп атса, менин түйшүгүм мамлекеттерди айландыруу, тегиздөө. Бай мамлекеттер эмес, эми байлар да банкрот болот. Тетирсинче ошо ак адамдар орто байга айланат. Каражат жагынан дагы, касиет жагынан дагы. Акка айлануу керек. Бейиште бейиш, тозок өзү көрдө эмес. Ушуну эстен чыгарбагыла. Бейиш көмүс көтүрү көктө. Жаннат дүйнө, бул үчүнчү эле дүйнө ааламга караганда. Жаның асмандан келген асманга кетет. Ошо жаның, жан дүйнөң өйдө болсо, таның өсөт. Таның жаныңды өстүрөт. Экөө гана бир жан дос, дене дос дегендей бир. Сен өз жаныңа, өз таныңа жоопкер бол. Балаң өз миссиясын, анын өзүнчө милдети, күйөөңдүн, жакыныңдын, эжеңдин өз милдети бар бул жаңы доордо. Бул өткөөлдөн ар адам өз эмгегине жараша өтөт. Өтпөсө өчөт. Өчөт деген өлөт деген сөз керек болсо. Көчөт. Таның менен угуп, жаныңды өстүр. Мына ушунча эфирди сиңир, кайра ук, буну мен көрүп койдум дебеңиз. YouTube'да бар, Арстан Алай кут деп кирип алып, 10 жолу жазыңыз, бөлүшүңүз, жеткириңиз. Ааламдан берилет. Ааламдык кабарды кабылдоо дейт. Коштоо, талкуулоо, элге жеткирүү ар бир адамдын милдети деп берилет. Ошону жеткирип атып анан адам агарат депчи. Ошондуктан карапайым эл биринчи алтын доорго өтөт. Себеби жакшы түшүнөт, алар кирдеп кете элек. Тез калыптанат улуулукка. Нурданат. Өзүн адам санабай калат, пенде санабай калат. Мен улуумун деп жашап калат. Мен нурдан жаралгам, мен нурданып атам деп жашап калат. Аурасын өзгөртүп кетет. Мына урматтуу улуу журтум. Көрдүңүздөрбү? Эмнеге Кыргыз өлкөсү өнүкпөй атат? Тетир жолго түшүп алганбыз, тетир мыйзамга. Кыргыз 2 жол менен гана бутуна турат. Баш мыйзамды, могу жашоо эрежесин кыргызчылыкка карап бычуу. Ааламдык түшүнүккө, улуулукка карап. Кыргыз журтун боштондукка чыгаруу керек. Мына мени боштондукка көктөн чыгарган. Каражатым бар, касиетим бар, көңүлүм тынч. Касиет жайгашканда көңүл тынчыйт. Ойлогонум аалам, дүйнө эли, улуттар, түйшүгүм ошол. Арстан Алайдын билген иш эле бийлик жүргүзүү деп берилет. Мына караңгы түрүндө бийлик жүргүзөт. Ушул турушу менен башкарат Арстан Алай. Арстан Алай ою менен башкарат. Арстан Алай ишеними менен башкарат. Арстан Алайга аалам деген аура жайгашкан. Теңир деген аура жайгашкан. Манастын кийиминде болсаң, Манаска окшоп аура болуп калабы? Атанын кийиминде болсаң, ата болуп каласыңбы? Ошо сыяктуу теңирдин аурасы менен башкарат. Жомогу менен башкарат. Арстан Алайдын көзү, көңүлү, сөзү эле жаратат. Караңыз мына. Анысы кандай менин ишим ошол. Анысы кандай ошол. Кыргызды да улуттар келип боштондукка чыгарыш керек. Анан Кыргызда улуулукка калыптанып, ошо чыгарган улутту мээрим төгүп, ошол мамлекет гүлдөп, ушундай өсүү керек. Арстан Алай эле боштондукка чыгыш керек эмес. Кыргыз журту боштондукка чыгарыш керек. Карызын кутулуш керек. Азыр биз экономиканы көтөрөбүз, аймактан өнүктүрөбүз. Эчтеке чыкпайт. 100 кой берип койсоң эле эски түшүнүктө болсо, ал жукпайт биринчиден.
Ана майда түйшүктөн чыкпай каласың. Аң сезимиңди боштондукка чыгарыш керек. Эң биринчи аң сезимиңди могу пендечиликтен. Экинчиден ошо карыз курусу болсо жооп бериш керек. Боштондукка чыкканда анан ошол улутту кыргыз карабай калат. Эми орус эли таанып келет кыргызды деген билдирүү бар. Бирок ал качан экени белгисиз. Ошо 2020-жылдан кийин. Эң биринчи биз боштондукка чыгарышыбыз керек. Адамзатты дагы улуулукка калыптаныш үчүн ошо пендечилик түйшүктөн, пендечилик түшүнүктөн, ар кандай агым динден, ар кандай бир чектөөдөн, өзүн тааныбастыктан, жашоого жаралуу максатын билбестиктен, ошондон бир боштондукка чыгарышыбыз керек. Ошондо өсүү болот. Адам өсүү болсо эле оору-сыркоо токтойт, кырсык кыйынчылык токтойт, өлүм токтойт, суицид токтойт, каражаттан банкрот токтойт. Себеби Кудай арбай өзү колдоп берет. Мисалга, балаң оңолуп калса, сен эмнеге тилдемек элең? Тилдебейсиң да. Кубанып, өскөнүнө, оокатын кылып атканына, сени түшүнүп атканына кубанып каласың да, мээрим төгүп каласың. Ансыкандай эле Кудай арбай деле ошондой. Өйдөлөп өскөн деле алар дагы мээрин төгүп калат. Эң биринчи азыр Кыргыз өлкөсүн көтөрүү үчүн улуулукка калыптандыруу аракетин кылыш керек. Бул жеңил эле. Экономиканы көтөргөндөн көрө ошо элдин жан дүйнөсүн көтөрүп ийсең, экономика болбогон иш болот. Ал артта калган иш. Мына урматтуу улуу журт. Келиңиздер. Ааламдык түшүнүк өтөлү. Ааламдык түшүнүк өтүп, аламаттан кутулалы. Кыргызчылык аламаттан сактоочулуу саясат дегендей. Батышты ээрчибей, баланы ээрчибей, өзүбүздү таанайлы.